сүйгүлөнүп балатыга карап тойбой келем жаңы жылды күтүп шаң бөлөнүп жаңы жылда айлана көркүн жаңы ачкан ызгар суукту сезбей жаштар турат бизди карап элекке кучак толуу наристелер күлүп кубанышкан асманда жарык толуу күлкүлөр тынбай бүгүн майрам сүйүү келгени өзүңдү көрүп берилгенмин балким бүгүн сыйкыр күндүр сүйүүмдү сага билдиремин жаңы жылда айлана көркүн жаңы ачкан ызгар суукту сезбей жаштар турат бизди карап элекке кучак толуу наристелер күлүп кубанышкан асманда жарык толуу күлкүлөр тынбай бүгүн майрам ызгар суукту сезбей жаштар турат бизди карап белекке кучак толуу наристелер күлүп кубанышкан асманда жарык толуу күлкүлөр тынбай бүгүн майрам Кадырман телегөрүүчүлөр, биз сиздерден кечирим сурайбыз. Электр энергиясынын өчкөндүгүнө байланыштуу биз кайрадан эфирибизде улантабыз. Дагы бир жолу 2022 жаңы жылыңыздар менен. Албетте биз уй жылын узатып, жолборс жылын тосуп алып отурабыз. Албетте жолборс бул айбанат жаныбарлардын падышасы десек дагы болот. Өзүнүн күчтүүлүгү, айбаттуулугу жана албетте окумуштуулардын изилдөөсүндө өзүнүн акылдуулугу менен дагы өзгөчөлөнгөн жаныбар экен. Андыктан бул жылы элибизге жалаң гана токчулук, молчулук болуп, эң негизгиси чек арабыз бекем болуп, элибизде бейкуттук жашоо улансын деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүнү кайрадан алдыга карай улантабыз. Кадырман телегөрүүчүлөр, сиздер бүгүн Кадамжай районунун аймагынан жыл ичинде өздөрүнүн аткарган иштери менен тандалып алынган мыкты иштерди эл үчүн жасаган жыл мыктыларынын жана албетте маданият өкүлдөрүнүн жыл мыктылар парады жаңы жылдык берүүсүн көрүүдөсүздөр. Биздин көрсөтүү түз эфирде жүрүп жатат. Ушул көрсөтүүнү YouTube каналдагы баракчабыз Баткен медиа борбору деп кирип, эфирдин жүрүшүн көрсөңүздөр болот. Анда келиңиздер кадырман телегөрүүчүлөр, ушул район аймагындагы жылдын мыктысы деп тандалып алынган, өзү жаш болсо дагы иш билгилиги менен өзгөчөлөнгөн Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы акиминин биринчи орун басары Коргонбаев Батырбек Каримович бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Жаңы жылдык маанайлар кандай? Маанай жакшы.
Анда айтсаңыз, мына биз билгенден Кадамжай району бул жылы 2021 жыл ичинде бир топ ийгиликтерди камсыз кылды. Бир нече бала бакча, мектептер пайдаланууга берилип, аны менен катар учурда бир канчасынын курулуш иштери дагы жүрүп жатат. Калкты таза суу, ичүүчү суу менен камсыз кылууда, ошондой эле ички жолдорго асфальт төшөдө деги эле социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүндө бир топ жылыштар болду. Албетте булар сиздердин көмөгүңүздөр менен десек дагы болот. Ар бир жетекчи жыл жыйынтыктап жатып өзүнө суроо берет: мен бул жылы кайсы иштерди элим үчүн жасай алдым? Эгерде жасай албаган иш болсо, ушул иштерди кийинки жылы сөзсүз бүт көрөм деп өзүбүзгө өзүбүз отчет берет эмеспизби? Сиз айтсаңыз, бул жылы кайсы иштерге өтө кубандыңыз? Саламатсыздарбы, Баткен облусунун жалпы тургундары, алыскы чет мамлекеттерде иштеп жаткан мекендештер. 2021 жылыдан Кадамжай районунун аймагында көптөгөн жакшы иштер аткарылды. Буларга алсак, ошол район аймагындагы социалдык мекемелер деп коебуз, билим берүү, саламат сактоо тармактарда көптөгөн уюмдар, мекенчилер пайдаланууга берилип, капиталдык ремонттордон өткөрүлдү. Мындан сырткары ошол айыл чарба тармагы боюнча дагы айтып өтсөк, бул тармактарда дагы ошол ички каналдарды ремонттоо, оңдоп түзүүдөн өткөрүү боюнча иштер болуп, 2022 жылдын ушул жылдын башталышында ушул жаңы жерлерге суулар жеткириш боюнча мисалы Халмион айыл аймагында эр бир каналы тендер өткөрүлүп, буга 155 миллион акча каражаты менен бир компания утуп алды. Бунун негизинде ошол айыл аймактарда суга суу маселелерин чечүү боюнча жакшы иштер аткарылат. Мындан сырткары дагы ошол Марказ айыл аймагындагы Кожокайыр каналы ремонту башталат. 2022-ден буга дагы тендерлер берилди. Мындан сырткары ошол суу жетпеген элибизди ошол суга суу менен камсыз кылуу максатында программалар, пландар бар. Булардын баардыгын ошол Кадамжай район элинин колдоосу менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте ишке ашырабыз. Анан мындан сырткары ушул райондун аймагындагы айыл өкмөттөрдө, шаарларда ички инфраструктураларды жакшыртыш боюнча бир топ иштер болуп атат. Ошол эле ички жолдорду оңдош, жарыктандыруу, таза суу түшчөлөрүн тартуу боюнча мындан дагы көптөгөн иштер бар. Ошондой эле өндүрүш тармактардан айтып өтсөк болот. Бул жерде райондогу комбинаттардын ишин жандандыруу боюнча иштер болуп атат. Анан ошол район аймагындагы жеке ишкерлер менен биргеликте ишканаларды ачуу, жумуш ордорун түзүү боюнча иштер болуп, анан ошол район аймагында туризмди өнүктүрүү максатында кошуна республикалар менен жолугушууларды өткөрүп, анан ушул өзүңүздөр белгилүү болгондой ушул Дугабай эс алуу жайдан капиталдык ремонттон өткөрүлдү. 2022 жылы насып кылса ошол жерге өзүбүздүн элдерди, анан башка мамлекеттерден келип эс алууга шарттар түзүлмөкчү. Анан мындан сырткардан көптөгөн иштер бар. Аны эми 2022 жылдын ичинде ушул биргеликте баардыгын ишке ашырабыз деген ой максаттарыбыз бар. Чоң рахмат, Батырбек Каримович. Мынакей жогоруда бир топ жакшы иштер бүткөрүлгөндүгү жөнүндө маалымат бердиңиз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Анткени Кадамжай району өзү облустагы аймагынын кенендиги, калкынын саны боюнча дагы эң чоң райондордун бири. Ушул мындан аркы дагы кийинки жылы дагы ушундай ишиңиздерде ийгиликтер болуп, калктын турмуш шарты жакшырып, өнүккөн райондордун катарына дагы кошулуп өнүгө берсин деген тилекти билдире кетели. Дагы эми ушу Кадамжай районунун жалпы тургундары сизден куттуктоо күтүп жатышат. Ошол 2022 жылга ушул өзүңүздүн жарандарыңызга, мекендештериңизге, замандаштарыңызга жүрөктөн чыккан бир каалоолорду дагы айтып кетсеңиз, учурдан пайдаланып. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу ушул Баткен облусунун тургундары, Кадамжай районунун эли, чет мамлекеттерде иштеп жаткан мекендештер, сиздерди кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен Кадамжай районунун акими Кутбулдин Абдрахмановичтин жана жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктаймын. 2022 жыл ушул токчулуктун, молчулуктун жылы болуп, ак жолтой жылдардан болсун. Уза бара жаткан 2021 жылда ишке ашпай калган ой максаттарыңыз бар 2022 жылда ишке ашсын. Баткен облусу ар тараптан өнүккөн облустардан болуп, ушул жетекчилер баардыгы ушул элге ак тилден кызмат кылайлы. 2022 мындан дарыдан көптөгөн иш пландарыбыз бар. Алардын баардыгын сиздер менен биргеликте ишке ашырабыз. Баарыңыздарга чын ден соолук каалайм. Чек араларыбыз бекем болсун.
элибизде, журтубузда тынчтык болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Байрамыңыз менен. Кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер мыктылар парады жаңы жылдык көрсөтүүсүн Баткен телеканалында түз эфирде көрүүдөсүздөр. Андыктан каналды которбой, жаңы жылды биз менен чогуу тосуңуздар. Азыр биз кыска тыныгуудан кийин ушул район аймагынан келген мыкты өнөрпоздорду сахна төрүбүзгө чакырып алмакчыбыз. Тыныгуудан кийин жолугабыз. Жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун, кадырман теле көрүүчүлөр. Албетте айтып коюшат эмеспи, жылды кандай баштасаң, ошол жыл дал ошондой ийгиликтер менен коштолот деп. Келиңиздер анда жаңы жылдык чыгарылышыбызды дегеле жаңы жылды мыкты маанай менен баштап алалы. Сиздер үчүн эч кимге бербейм сени аттуу ыры менен Кадамжай район аймагынан келген Абу Талип Тешебаев жана Гүлнара Ташпулатова аттуу ырчыларыбыз биздин сахна төрүбүздө турат. Кезек эч кимге бербейм сени аттуу музыкалык ырдестеде кабыл алыңыздар. Saqtoçum bir özünsün Tuhurmuştan Canılıdan Hiç kim bilmeli ben seni Tappaysın senin dedi Vakıtka şiirleşip ömürtülür Ayağın üzülmüşsün düşümdün düşürünün Hiç kim bilmeli ben seni Tappaysın senin dedi Vakıtka şiirleşip ömürtülür Har dağın bir özüne cürragöni benim için Hiç kim bilmeli ben seni
Tappaysın sen mendeydi Bakıtqa şirinleşip ötülür Biz ömürden Hiç kimge birden seni Tappaysın sen mendeydi Bakıtqa şirinleşip ötülür Biz ömürden Эч кимге бербейм сен аттуу ыры менен Абуталип Тешебаев жана Гүлнара Ташпулатова сиздердин жаңы жылыңыздар менен коттуктады. Эч кимге бербейм сени бакытка балкып жашайм. Албетте музыка гана адамды мыкты сезимдерге жетелеп, жашоодо биз кайсы гана учур болбосун, кайгырсак дагы, кубансак дагы эң биринчи бизге жардамга музыка келет экен. Андыктан музыканын ыргагында жерибизде жалаң гана музыкалар жаңылсын, ырлар жаңырсын, ушул жылы жалаң гана жакшылыктар болсун деген тилек менен кадырман телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен биздин көрсөтүү түз эфирде кетип жатат. Сиздер биздин YouTube каналдагы баракчабыздан дагы түз эфирде берүүнү көрсөңүздөр болот. Бүгүн Кадамжай районунун аймагынан келген жыл мыктылары жана өнөрпоздору биздин бүгүнкү берүүнүн катышуучулары, берүүнүн каармандары десек дагы болот. Биз кайрадан көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Мен алгач эле сөздү Жеңишбек мырзадан баштагым келип турат. Жеңишбек мырза, бул жака келип алсаңыз, жаңы жылыңыз менен. Мына мен билгенде сиз ушул көп жылдардан бери, кеминде 5-6 жылдан бери райондун билим берүү тармагын жетектеп келесиз. Ушул сиз жетекчи болуп келгенден тартып, ушул район аймагындагы окуучулар райондук, облустук олимпиадалардан мыкты көрсөткүчтөрдү багындырып келүүдө жана ошо окуучуларга татыктуу билим тарбия берүүдө мектептерде мына бул жыл эле ашканалар оңдоп түзөдөн өттү, билим берүү уялары курулушу жүрүп дегеле ушул билим берүү жаатында мыкты алгылыктуу иштер болуп жаткандыгына көп болуп атабыз. Ийгиликтер болсун. Эми ушул 2021-жылдын жалпы республикалык тестирлөө кандай болду? Ушул багытта сурагым келип турат. Анткени эң биринчи бул билим. Билимдүү балдар биздин өлкөнүн келечеги эмеспи? Саламатсыздарбы? Урматтуу микрофонду өйдө кармап алсаңыздар. Тургундары, урматтуу көрүүчүлөр, жалпы эле мекендештер, барыңыздар келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Мына угача айткандай, ушул уза бара жаткан 2021-жыл Кадамжай район билим берүү тармагында көптөгөн жетишкендиктер болду. Сиз сураган ушул балдардын, окуучулардын билим сапатын бир көрсөткүчү бул жалпы республика тестирлөө. Быйылкы жылдагы жаман болгон жок. Ошол жалпы 1850 окуучу бүтүргөн болсо, мектептерибизде анын ичинен 1000ден ашык окуучу катышты республика тестирлөөгө. Алардын бир 60% босого балдан жогору бал алышып туруп, бир канча окуучулар жакшы балдарга жетишти. Алардын ичинен бир окуучубуз Арап Марат алтын сертификатты алды 219 балл менен. Андан сырткары дагы көптөгөн окуучуларыбыз жакшы балдарга жетишип, былтыркы жылга караганда орточо балдагы бир канча жогору болду быйылкы жылы. Чоң рахмат, Жеңишбек Орозбаевич. Эми баягы мугалим балдар бала кыялдуу болот эмеспи? Кээде балдарга аралашып кетебиз. Ушул мугалимдик кесибиңизде бир кызыктуу балдардын окуялары болсо эстеп айтып бере аласызбы? Анткени мен билем окуучулук мезгилде биз биринчи эле келгенде математика сабагынын мугалим аябай орусча айтканда строгий, кыргызча айтканда андай каттуу кармайт эле. Эң биринчи эле келгенде ошол эжегебиз бүгүн барбы экен дейт элек. Жок десе ура деп кыйкырып сүйлүп калчубуз да. Ушундай көп эле кызыктуу окуялар болот эмеспи? Ошол кызыктуу окуялар болсо эстеп айтып бере аласызбы? Ооба, мугалим бул бала кыял болот. Мугалим турушунда жалпы эле мугалимдерде көптөгөн кызыктуу окуялар болсо керек. Мен эми өзүм орус тилчи болгондуктан учурлар болгон, анча-мынча анандай балдар эми тилден кыйдалган мезгилде башка болгон. Мисалы бир учур болгон, ошол бул эми студенттерге болуп атканда карап туруп. Эми бир студенттер кечип келет да сабаккачы. Алдай менеге сурайсың карап туруп. Ошондо сураганда почему пазл деп сурасаң, бир бала айтып атпайбы, мен я переспал дептир, проспал дегендичи. Ошого мындай таң калыштуу ошого окшогон көптөгөн окуялар болот.
кызыктуу окуяларчы. Чоң рахмат ага. Эми келиңиз, сизден ошо билим берүү кызматкерлери, жалпы эле мекендештер жаңы жылдык куттуктоо күтүп атат болуш керек. Жаңы жылдык куттуктоо, анан жылдагы иш, кыска ошо иш пландарыңызга дагы токтолуп өтсөңүз болот, Жана айткандай 2021 жылда бир топ жетишкендиктер, ийгиликтер болду. Ошол балдардын негизги билим сапаты бир топ жогору болду. Бир 9 окуучубуз олимпиадада, предметтик олимпиадада республикалык турдун жеңүүчүсү эсептелди. Андан кийин ушул балдарга билим берип аткан мугалимдер ичинде дагы жана кадрдык өсүш болду. Мугалимдер өз чеберчилигин жогорулатышты. Быйылкы жылы 35 мугалимибиз мыкты билим берүү мыкты төш белгисине ээ болушту карап туруп. Эми ошону менен катар эле жана айтып кеттиңиз, быйылкы жылы бир Чукуркуштак айылында жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Жана бир 2 бала бакча ушул өз балдарды ала баштады да карап туруп, курулуп. Бул жерде жергиликтүү бийликке, ошондой эле өкмөткө ыраазычылык билдиришибиз керек. Кийинки жылга дагы ушундай пландарыбыз бар. Билим сапатын көтөрүү боюнча иштерди алып барабыз. Андан сырткары бир кеминде 1-2 мектептин жаңы курулушу башталат, 1-2 мектептин курулушу бүтөт. Жана бир 3 бала бакчанын ачылышыны мындай пландаштырып жатабыз кийинки жылгачы. Анан бардык көрүүчүлөрдү дагы бир жолу ушу жаңы жыл менен куттуктаймын чын дилден, өзүм атымдан, ошо райондогу 5000ге жакын билим берүү кызматкерлери эмгектенет, алардын атынан чын дилден куттуктайм. Кийинки жыл ийгиликтин жылы болсун, бейпилдиктин жылы болсун, топчулуктун жылы болсун. Майрамыңыздар менен. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ишиңиздерди ийгиликтер жандай берсин. Рахмат. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Дагы бир ирет жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылды мыкты маанайда биз менен чогуу отосуңуздар. Азыр биз кыска тыныгуудан кийин кайрадан студиядан жолугабыз. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз кайрадан көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жыл элибизге бейпилчиликти алып келсин. Албетте жаңы жылды мыкты маанайда улантабыз. Азыр сиздердин алдыңыздарда дагы бир мыкты өнөр ээси. Кыргызда жылдыздар төлгөсүндө айтылат экен, ар бир кыргыз ырдай алат деп болгон, ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланбайт экенбиз. Деги эле ушул таланттын 1%, талант калган 99% эмгек деп дагы айтып коюшат. Андыктан өзүнүн талыкпаган эмгеги менен, өзүнүн өнөрү менен элге таанылып келе жаткан Шумкар Сабыр уулу Кечир жаным ыры менен майрамдык берүүбүздү улантмакчы. Canım bilip bilbe günü kılsam, günümünde süydümündü suyun aldan. Seni oynadım başara olmadım, geçir canım gözlerimden yaşarasam. Suygun canlı suygunu balkın bilse, geçir canım sözlerim katıl bilse. Seni oynadım başara olmadım, unutup taşlar elim kolum gelse, unutar elim özümdü kolum gelse. Yaratkandan bolgun mağa yazık delik, azabım acıda bayt cansız delik. Küt desen kütüyün sabır menen, başkasın süy almadım mansız delik. Suygun candı suygunu bakın bilse, canım sözlerim katı değilse,
келсе. Suygun candı suygunu bargın gelse, geçir canım sözlerim katı değilse. Seni ben oyladığıma cara olmadım, unutup taşlar elim kolum gelse. Unutar elim özümdü kolum gelse. Suygun candı suygunu bargın gelse, geçir canım sözlerim katı değilse. Seni ben oyladığıma cara olmadım, unutup taşlar elim kolum gelse. Unutar elim özümdü kolum gelse. Unutamam men özümdü kolum gelse. Unutamam men özümdü kolum gelse. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Мына ушундай жагымдуу музыкалык ырдеседен кийин биз кайрадан түз эфирдеги өзүбүздүн майрамдык чыгарылышыбызды улантабыз. Кадырман теле көрүүчүлөр, дагы бир жолу эскерте кетейин. Бүгүн сиздер Кадамжай районунун аймагынан жыл ичинде өздөрүнүн мыкты иш тажрыйбасы, кесиптик чеберчилиги, өзү ишине берилүү менен мыкты ийгиликтерди камсыз кылган жылдын мыктылары жана өнөрпоздорунун мыктылар парады жаңы жылдык көрсөтүүсүн көрүүдөсүздөр. Биздин көрсөтүү түз эфирде YouTube баракчабыздан дагы берилип атат. Андыктан каналга кирип, жаңы жылды биз менен чогултосуңуздар, жаңы жылыңыздар менен кадырман теле көрүүчүлөр. Бизге бүгүн жаңы жылдык берүүбүзгө мен байкашымча бир нерсе жетпей тургандай, ал эмне деп турсаңыздар, азыр биргеликте ушул жаңы жылды биз те бала чактан эле Аяз ата, Аяз кызсыз элестете албайбыз. Балалыктын байоо дүйнөсүндө биз Аяз ата менен Аяз кызды күтүп, алардын белектерин күтүп келчүбүз. Анда келиңиздер, жалпыбыз биргеликте ой жылын узатып, жолборс жылын тосуп олтурабыз. Дагы бир жолу 2022 жаңы жылыңыздар менен. Анда чогуу биргеликте Аяз ата, Аяз кызыбызды чакыра албайлы. Келиңиздер, ак карларды, көк муздарды аралап бизге Аяз ата, Аяз кызыбыз дагы келип калды. Келиңиздер, Аяз ата, эмне үчүн кеч калдыңыз? Биз сизди күтүп атабыз. Микрофонду берип койсоңуздар, Келиңиз, Аяз ата, кандай келип алдыңыз? Өтө жакшы, өтө кыйналып. Карлардан, муздардан үшөй келип алдыңызбы? Мынакей, сиз азыр биздин студиябызга Кадамжай районунан келген жылдын мыктыларынын мыктылар парады жаңы жылдык программасына келдиңиз. Кандай куттуктоо менен келип калдыңыз? Кандай тилектерди тилейсиз? Ассаламу алейкум, урматтуу калайык калкым. Амансыздарбы? Кадамжай районунун мыкты мэрлери, мыкты жетекчилери, мыкты өкмөт башчылары. Мана биз Аяз кызым экөөбүз узак жолдордон, бийик тоолордон ашып, калың токойлорду аралап, аппак карларды басып, сиздердин көгүлтүр кечеңиздерге туш келип отурабыз. Ылайым келип жаткан жаңы 2022 жолборчулугубуз кыргыз өлкөбүзгө барчылыкты, токчулукту, молчулукту, ырыскы берекени, ынтымакты, ийгиликти алып келген жыл. Чоң рахмат, келиңиз. Жалаң гана Аяз атабыз бизге аруу тилек, каалоо тилектерди айтып келип отурат. Бул жылда ошол биздин мыктыларга дагы кандай каалоо тилектерди тилейсиз, эмнелерди күтүп жатасыз? Жұрт башкарган биздин жетекчилерибиз, өкмөт башчыларыбыз мындан дагы жаңы ийгиликтерди жаратат деген жакшы максат тилектебиз. Ар дайым үйлөрү жарык болуп, үйлөрү нурлуу болуп, кыргыз эли ишенген ишти аркалап, талыкпай, чарчабай, ушуларга Аллахым күч кубат бере берсин демекчимин.
Чоң рахмат. Анда жаңы жылда аяз кыз экөөңүздөр биз менен чогуу отосуңуздар. Биз ага чейин кайрадан ушул жылдын мыктыларына кезекти берсек, Темирбаев Абдилла агабыз Үч Коргон Токой чарбасынын башчысы болуп эмгектенип келүүдө. Агай көп жылдардан бери ушул табигат менен таттуу мамиледе болууда, ушул Токой чарбасын жакшылдандырууда жана анын көзүн карегиндей сактоодо агайдын эмгеги эбегейсиз болсо керек. Келиңиз агай. Бул жылды кандай жыйынтыктап алдыңыздар? Жаңы жылды куттуктооңуз болсо. Биринчиден бардыгыңыздарды ушу жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Биздин токойчулардын негизги милдети ушу Кудайым берген токойлорду сактап, коргоп, көбөйтүп, келечек муундарга өткөзүп берүү болуп эсептелет. Ар бир адам баласы эле ошондой эле жетекчи жылдын башында бир жакшы ой максат тилектерди коет. Ошонун иш жүзүнө ашыруу максатында коллектив менен биргеликте иштеп барат. Биз дагы быйылкы жылы бир жакшы ийгиликтерге жетиштим десем болот. Бул башкача айтканда Кыргыз Республикасынын Токой экосистемаларын интеграциялап башкаруу долбоорунун негизинде Дүйнөлүк банктын жана Глобалдык экологиялык фонддун каржылоосунда бир топ жумуштар аткарылды. 73 миллион сомдук инвестиция тартылды. Атап айтсам, бул биринчиден Токой чарбаны өткөрүү максатында, анан токойчуларга бир шарт түзүп берүү максатында токойчуларга 3 үй салуу пландаштырылып, экөөсүнүн чатыры жабылып бүттү. Андан тышкары ушу бир участкабызда жемиштерди кайра иштетүү максатында кичи цех ачылды. Иштеп алда чатыры жабылып бүттү. Ошондой эле дагы бир негизги нерсебиз өзүбүздүн райондун, облустун, республиканын элин эс алуу менен камсыз кылуу максатында Дугаба эс алуу жайы башталып, ал жерде 34 миллион сомдук жумуштар аткарылып, Кудай буйрса бүтүп калды. Ошол алдыга койгон бардык максаттарыбыз 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында ишке кирет деген үмүттөмүн. Сарачылык билдирели, ишиңизде ийгиликтер боло берсин. Кадырман телекөрүүчүлөр, келиңиздер, биз кыска тыныкуудан кийин кайрадан студиядан жолугабыз. Жаңы жылдык майрамдык чыгарылышыбызды муза дүйнөсү менен улантабыз. Сиздердин алдыңыздарда Венера Абдиллаева жаңы жыл аттуу ыры менен кабыл алыңыздар.
Көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Кадырман телекөрүүчүлөр, албетте калк айтса калп айтпайт деп ушул калк арасында Айдаркен шаарында мыкты иштер аткарылды. Шаардын инфратүзүмү бир топ жакшырды. Келиңиздер анда мына ушундай иштердин башында Айдаркен шаарынын мэри Мурзажанов Алтынбек Саматович турат. Анда отуруп эле сүйлөңүз, Саламатсыздарбы? Ошол биринчиден телекөрүүчүлөр, жалпы Баткен областынын тургундары жана кыргыз элим, мына бүгүнкү ушул убакыттан пайдаланып бардыгыңыздарды жаңы жыл кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетемин. Эми биздин шаарда көйгөйлүү иштер көп, бирок ошого карабастан бир топ иштерди четинден чечүүгө аракеттенип атабыз. Жумуштун башыбы эмне дейт? Аракеттен, анан жасап аткан жумуштардын эсебинен оңолот деп ойлойбуз. Биздин Айдаркенибиздин шаарында быйыл бир былтыркы салынган асфальттардын сактап калуу, өмүрүн узартуу багытында ички лотокторду оңдодук. Андан тышкары жакшы соода түйүндөрүнү мына Айдаркен шаарынын шаардык кеңешинин депутаты жеке ишкер Али Суфьян Кожомбердиев өз жанынан 4 миллиондон ашык 8 соода түйүнүн салып бүгүнкү күндө ачылуу алдында турат. Бул да болсо шаардын экономикасына салган чоң салымы деп ойлоймун. Ушундай иштерди кийинки жылга дагы бир топ иштерди пландаштырганбыз. Кудай буйрса бардыгын аткарып, шаарыбызды алдыга өнүктүрөбүз деген үмүттөбүз. Чоң рахмат. Анда ушул шаардыктар, Айдаркен шаарынын тургундары сизден бир жаңы жылдык куттуктоо күтүп жатат болуш керек, Жалпы мекендештерди жаңы жылдык куттуктооңуз болсун. Мен чын дилимден кирип келе жаткан жаңы жолборс жылы менен чын дилимден куттуктаймын. Тынчтык, амандык, ошондой эле эмки жылында ушундай жолборстой бакыт-бат жакшы иштерди күтүп отурабыз. Биргеликте ушул элимге ден соолук, ийгилик, үй бүлөсүндө тынчтык, амандык, ошондой эле жалпыбызга ынтымакты каалап кете элем. Ынтымак болсо бардык иштер оңунан болуп чыгат. Жаңы жылыңыздар менен дагы бир жолу. Ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Албетте кыска тыныгуудан кийин биз кайрадан музыкалык ырдестелер менен куттуу студиябызда жолугабыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Лайлыкан Арапова музыка аттуу музыкалык ырдестебиз менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү улантат.
Ыраазычылык билдирели, мына ушундай мыкты маанай менен биз көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Дагы бир ирет 2022 борс жылы босогодо турат. Жаңы жылыңыздар кут болсун. Сиздер ушул Кадамжай районунун аймагынан келген жыл мыктыларынын жана өнөрпоздорунун таланттарына күбө болуудасыздар. Эскерте кетчү жагдай биздин көрсөтүү түз эфирде жүрүп жатат. Ушу көрсөтүүнү түз эфир аркылуу YouTube каналыбызга баш багып дагы көрсөңүздөр болот. Биздин дагы бир жылдын мыктысы деп тандалып алынган Майдан айыл өкмөтүнүн башчысы Абдилатов Эсен Акимович. Эсен Акимович агабыз өзүнүн маанилүү жумуштарына байланыштуу бүгүн бизге келе албай калган экен. Андан кийинки куттуктоо үчүн сөз Райымжанова Замира Мамаражаповна, Үч Коргон Атайын көмөкчү мектебинин директору. Ушул аймактагы бирден бир ушул ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кам көрүп, аларга татыктуу билим тарбия берүүдө эженин эмгеги эбегейсиз десек болот. Мына ошондуктан эмгеги бааланып, быйыл жылдын мыктысы деп тандалып алынды. Жеке ушул көмөкчү мектеп жөнүндө кыскача теле көрүүчүлөргө айтып өтсөңүз. Чоң рахмат. Саламатсыздар. Мектеп интернатыбыз мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн 76-жылы негизделип, мына ушунча жылдан бери балдарды тарбиялап жамиятка кошуп жүрөбүз. Азыр 125 бала окуп атат, тарбияланып атат. Каржылуу республикадан бардык кемчиликтерди биз ушундай бюджетибиз аяктап турабыз. Бүгүнкү күндө бизде анчагene көйгөйлөр бар. Биз жетишилигибиз ham жакшы. Бул балдарга, мына кичинекей класс балдарга жатаканада биз шартыбыз жок эди. Бул атайын счетубуздан коллектив менен ушу балдарга жакшынакай шарттарды түзүп койдук. Эми келесі жылга пландарыбыз аябай чоң. Мен ойлоймки, ушу элибиз менен, биз ушундай руководительдерибиз менен биз бул проблемаларды обязательно чечебиз. Мен ушундай мезгил менен пайдаланып, мен бардык элиме, Кыргызстан элине, жашоочуларга бардыгына ушу кирип келаткан жаңы жыл менен чын дилден куттуктаймын. Жаңы жыл бардыгыбызга тынчтык, амандык, эсендик алып келсин, балдарыбызга бакыт алып келсин. Биздикидей муну мүмкүнчүлүгү чектелген балдар азайып, жакшынакай балдар көбөйсүн. Ойлоймки келесиде албетте мындай шарттар түзүлөт, биз балдар да жакшы шарттарда жашайт деп бардыгыбыз менен куттуктайм. Рахмат, Замира Мамаражаповна. Айтсаңыз, ошол баягы балдардын кубанычы биздин кубанычыбыз эмеспи? Ушундай жыл ичинде ушунчалык балдар кубанганда, маңдай жарылып кубанганда, биз дагы жасаган ишибизге ыраазы болуп кубанат эмеспизби? Ошондой кубанган учурлардан өзгөчө учур болсо, бир учурду эстеп айтып бере аласызбы? Кубанган жерибиз көп. Балдар менен аябай бала менен иштесеңиз бала деп каласыз. Уларды кичинекей уксанчылыгыда бизде ушундай үйлөрдө ийгилиги бизде ийгилигибиз. Кечээндө биз жаңы жыл балатысын өткөрдүк. Биз күлүп келип атып айтып берип келип атат эдим. Аязата келип биздин баладан сурап атат. Что ты хочешь на Новый год? Снег хочу, дейт. Ну, я тоже хочу, Аязат ошуну деп атат, ушундай уларды тилеги болсун, карда жайсын, жаксын, өз мезгилинде баардык нерсе жакшылыктар боло берсин, жаңы жылыңыздар менен. Ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Кыска тыныгуудан кийин биздин студиябызга Кымча Бел суу бийчилер тобу Атайын район аймагынан келип, сиздерге жаңы жылдык маанай тартуулаганы турушат. Анда тыныгуудан кийин жолугабыз.
Çok rahmat. Майрамдык кечени көркүнө чыгара бийлеген майрам бийчилер тобу чыгыш бии менен бүгүнкү жаңы жылдык оюн-зоок кечебизге көркүнө чыгарып мыкты маанай тартуулады. Ыраазычылык билдирели кадырман телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү кайрадан алдыга карай улантабыз. Борон болсун, бирок кайгы болбосун, суук болсун, бирок көңүл толбосун, жаманчылык жылас болуп элимден жаратканым кыргызымды колдосун. Кыргызстаныбызда өнүгүп өсүүлөр болсун. 2022 жылы жалаң жакшы изги иштер менен коштолуп, өлкөбүздө тынчтык өкүм сүрсүн жана келечекте Кыргызстан өнүгүп өскөн мамлекеттердин катарына кошулат деген ишенимдебиз. Бүгүнкү биздин мыктылар парады жаңы жылдык программабыздын дагы бир коногу келип отурат. Албетте маданият жаатында өзүнүн мыкты ийгиликтери менен жылдын мыктысы деп тандалып алынган. Албетте маданият улуттун күзгүсү, улуттун жүзү деп коет. Кайсы бир өлкөгө барсак дагы, кайсы бир өлкөгө дагы барганда эң биринчи анын маданиятына баа беришет экен. Андыктан сиздердин эмгегиңиздер эбегейсиз десек болот. Асылбек Маматович, жаңы жылыңыз менен. Мен айтат элем, эски жылды узатып, биз жаңы 2022 жылды күтүп отурабыз. Бир нече күндөрдөн кийин 2022 жаңы жыл кирип келет. Баардык ошол кыргыз элин, жалпы Баткен областынын элин ошол жаңы жылдык майрам менен баарын куттуктап кетем. Эми маданият тармагы боюнча айтсам, биздин 2021 жылы биз үчүн, маданият кызматкерлери үчүн өтө бир чоң, эбегейсиз зор эмгек болду десек болот. Себеби быйылкы жылы эң республика боюнча айлыгы, маянасы төмөн маданият кызматкерлеринин айлык акысы июль айынан баштап ошол президентибиздин жарлыгынын негизинде 50%га көтөрүлүп, бир топ маданият кызматкерлеринин ишине, жумушуна, бир чыгармачылыгына бир шык берди десек деп айтсам болот да. Эми биз 2021 жылда өзүбүздүн белгиленген планга ылайык бир топ чоң иш-чараларды өткөрдүк. Бизде негизи атап айтсам, ошо кошуна Өзбекстан Республикасы менен ошол июнь айында бир чоң туризм багыты өнүктүрүү боюнча бир чоң иш-чара болду. Кыргыз элинин жазуучу акыны Эгемберди Эрматовдун 70 жылдык юбилейин өткөздүк. Бул Эгемберди Эрматовдун чыгармачылыгы бул биздин райондо эмес, бүт республиканын аймактарында болуп өттү. Андан тышкары биздин Кадамжай жергесинен чыккан Ташбек Датканын 190 жылдыгы, ошого окшогон бир топ массалык маданий иш-чаралар менен быйылкы жылды жакшы жыйынтыктадык десек болот. Ыраазычылык билдирели, ошол маданият жаатында ишиңиздерде изги ийгиликтер жарала берсин. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү кайрадан алдыга карай улантабыз. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен бул жылы жетишпей калган, аткара албай калган эмгегиңиздерге өкүнбөңүздөр. Анткени дал кеч эмес, жаңы жылга жаңы план, жаңы максат менен мыкты Аста-аста аттуу ыры менен Камбаралы Тешебаев майрамдык кечебизди улантат. Сүйгүлүм издей таптым мектеп багынан, жарылчудай жүрөгдөгү өтсөм улам жанымдан. Аста-астан сен да мага көз кырыңды саласың. О сүйгөнүм мен сени ошоңа коштармын. Аса-аса сен да мага көз кырыңды саласың. О сүйгөнүм
қоштармын. Аса сен дамаған көз қырыңды саласын, осы күнім мен сені ошоныңа қоштармын. Жазамын саға деп, уғызбастан мен қайталайм, сүйім сені гүлім деп. Аста сен дамаған көз қырыңды саласын, осы күнім мен сенің ошоныңа қоштармын. Аста сен дамаған көз қырыңды саласын, осы күнім мен сені ошоныңа қоштармын. Аса сен дамаған көз қырыңды саласын, осы күнім мен сені ошоныңа қоштармын. Аса сен дамаған көз қырыңды саласын, осы күнім мен сені ошоныңа қоштармын. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели, кадырман телекөрүүчүлөр. Биз майрамдык кечебизде кайрадан алдыга карай улантабыз. Бүгүн бизде ошол жылдын мыктысы деп тандалып келинген дагы бир инсаныбыз олтурат. Албетте бул ким деп турсаңыздар, Максутов Замирбек Нурмаматович, Хальмион айыл өкмөтүнүн башчысы. Мынакей ошол өзгөчө айыл аймакта ошол азык түлүк коопсуздугу, ошондой эле жерлерди айдоо иштери мына жаз алды менен башталып алдында турат. Бул багытта өлкө башчысы дагы дыйкандарды колдоо иретинде жер салыгынан бошотуп, андан аз пайыздагы кредиттерди берип, бир топ жеңилдиктерди жаратты. Сиздерде бул багыттагы иштерге токтолуп өтсөңүз. Тургундары, телекөрүүчүлөр, биз Хальмион айыл өкмөтү быйылкы 2021 жылда бир канча жетишкендиктерге жетиштик. 2021 жыл мыкты, жакшы жылдардын бири болду деп эсептесек болот. Анткени бизде мына ошол бир канча жылдан бери суу жетпей жаткан жерлерге суу жеткирүү үчүн республикалык бюджеттен 155 миллионго дүкер бүтүп 2022 жылы курулар алдында турат. Мындан сырткары Хальмион айыл өкмөтүнүн 13 айылы толугу менен таза суу проектине кирип, АРИС программасы негизинде каржыланууда. Жергиликтүү бийлик бул жакта ошол жерлерди трансформациялоо, отун берүү жана башка бир нече жумуштарды аткара алдык. Ыраазычылык билдирели, ушул аткарылган ишиңиздер менен бирге алдыдагы иш пландарыңыздар бул жылы 100%га ишке ашсын деген тилекти билдирүү менен сизден ошол жалпы айыл өкмөт, жалпы мекендештер, жалпы район тургундары куттуктоо күтүп атат болуш керек. Жаңы жылды куттуктооңуз болсун. Мен өзүм Баткен мамлекеттик университетинен билим берүү системасынан келгенмин. Ошол айыл өкмөткө келгенден кийин эле биз билим берүү системасына көңүл бөлүп, мектептерди оңдоп түзөө иштерин жүргүздүк. 2021 жылы бир мектепти капиталдык ремонт өткөрүп, ал эми 275 орунду бир Ногардан айылында, бир ошо Хальмион айылында 275 орунду мектептер бүтүп, 2022 жылы буйруса колдонууга берилүү алдында турат. Мындан сырткары мына ошол жолдорду, жөө адамдар өтүү үчүн тротуарларды оңдоп түзөп, жок жерлерин куруп бир нече жетишкендиктерге жеткизсем болот. Анан мына жаңы жылдын алдында баарыңыздарды
үйүңүздөргө кут береке келсин, жалаң жакшылыктарда жүрүңүздөр. Ооматтуу бололу. Халимон айыл өкмөтү 48 километр Өзбек Республикасы менен чектешет. Мына ошол чек арабыз бекем болсун, элибиз тынч болсун. Жаңы жыл ар дайым жакшылыктарды алып келсин. Жаңы жылыңыздар менен. Ыраазычылык билдирели. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү кайрадан алдыга карай улантабыз. Албетте, тыныгуудан кийин биз студиябызга дагы бир мыкты өнөрпоздор өздөрүнүн чыгармаларын тартуулаганы келишкен. Андыктан каналды которбой, жаңы жылды биз менен чогуу досуңуздар. Келчи жаңы жыл. Аткаруучу Руслан Жусупов майрамдык кечебизде улантат. Майрамыңыздар менен. Улбанабыз, барыбыз, жаңы жылды жылына, көңүлүбүз бөлөнүп, өмүрдүн шаңырына. Жараткан, чачкан кут болсо, барыбызга тең жетсин. Жаңы үйлөнгөн жубайларга жаңы жылым бакыт берсин, бакыт берсин. Келсин жаңы жылым келсин, элге бакыт талай берсин. Ару сезим, тун сезим, ыйманы зат ала келсин. Келсин жаңы жылым келсин, тынчтык берсин, бакыт берсин. Кош айтып өткөн жылыбыз кайгы муңду ала кетсин. Жаңы жылды тособуз жакшы тилек кой менен, шаңдуу көңүл шапар менен, шарабаткан той менен. Тарыныч капалык болсо, досту досу кечирсин. Жаңы жыл бейкут жыл болсун деп аксакалдар бата берсин, бата берсин. Келсин жаңы жылым келсин, элге бакыт талай берсин. Ару сезим, тун сезим, ыйманы зат ала келсин. Келсин жаңы жылым келсин, тынчтык берсин, бакыт берсин. Кош айтып өткөн жылыбыз кайгы муңду ала кетсин. Улбанабыз, барыбыз, жаңы жылды жылына, көңүлүбүз бөлөнүп, өмүрдүн шаңырына. Жараткан, чачкан кут болсо, барыбызга тең жетсин. Жаңы үйлөнгөн жубайларга жаңы жылым бакыт берсин, бакыт берсин. Келсин жаңы
жылын келсин, элге бакыт талай берсин. Ару сезим, тың сезим, ыйманы зат ала келсин. Келсин жаңы жылын келсин, тынчтык берсин, бакыт берсин. Кош айтып өткөн жылыбыз кайгы мұңды ала келсин. Келсин жаңы жылы кандай ийгиликтер болду? Жаңы жылдык куттуктоо токтолуп кетсеңиз. Барлығыңызға жаңы жыл, жакшылыктын, молчулуктун, топтулуктун жылы болсун. Жаңы жылда динжерибиз жаңырсын, өмүр шамы узагыраак жаңырсын. Иштерибиз ийгилик менен коштолуп, акыбети окуучудан табылсын. Демекчи, ушул жылы ушул окуучуларыбыз ушул жылдары окуучуларыбыз олимпиадада жакшы жетишкендикке жетип, областта 3-чү, 1-чи, 2-чи орундарга жетишип келе жатышаттар. Буларды айтып кетсек болот. Айлык план, жумалык план менен иш жүргүзөт эмеспизби? Эми мына жыл аяктап атат, жаңы жыл башталып атат. Ошол жаңы жылдын башталышында кандай максаттарды, кандай пландарды ушул жылы сөзсүз аткарам деп койдуңуз? Ушул быйылкы жылы ушул өтө көп пландарды өзүбүзгө алып отурабыз. Ал окуучунун билим сапатын жогорулатуу максатында. Ошону менен көптөгөн пландарды ишке ашырып, эгерде ашып калса, сөзсүз түрдө сиздер менен бөлүшөмүн. Ошондой эле быйылкы жылда айтып кетсем, президенттин грамотасына ээ болдум. Ошол президенттин грамотасына эмгегимди баалап көрсөткөн биздин райондук билим берүү бөлүмдөрүнө ыраазычылык билдирип кетемин. Иштерине ийгилик болсун. Директорубузга баарына ийгиликтер коштолсун. Кут болсун эже сыйлыгыңыз, Артынан көп сыйлыктарды алып келген, сыйлыктарда болсун. Сиздин чыгармачылык демиңизге дем, күчүңүзгө күч кошулсун. Келечек билимдүү жаштардын колунда деп билимдүү жаштарды тарбиялап жүрүңүз. Кадырман теле көрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү кайрадан алдыга карай улантабыз. Кел жаңы жыл алыс жолду арытып, кел жаңы жыл тозоңуруп, карырып, жаш бөбөктү да бир жашка чоңойтуп, карыяны да бир жашка карытып, шаркыраган дарыядай агып кел, шаңга толуп, адамзатка жагып кел. Жагымдуу жаңы жылдык маанайды бир аз тыныгдан кийин кайрадан улантабыз. Биз менен калыңыз. Кадырман теле көрүүчүлөр, биз кайрадан көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Жаңы жылыңыздар менен сиздердин жаңы жылдык маанай тартуулап, Абуталип Тешебаев, Гүлнара Ташпулатованын аткаруусундагы майда аттуу музыкалык ырдесте майрамдык маанай тартууламакчы. Кабыл алыңыздар.
mayda candır. Hele bir kayra 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 caştı çağım. Caçı mayda 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 candır. Hele bir kayra 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 caştı çağım. Aylanasındaydım, aylanasınday. Günübüz günde kumamış dolu. Yazılmaz dastan, aytılmaz sırday. Saktayım seni karegimde. Caçı mayda 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 candır. Elini kayra 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 caştı çağım. Caçı mayda 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 candır. Elini kayra 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 caştı çağım. Kayra 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 caştı çağım. Caçı mayda 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 candır. Gelir bir kayra 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 caştı çağım. Caçı mayda 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 candır. Gelir bir kayra 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 caştı çağım. Caçı mayda 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 candır. Kayra 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 caştı çağım. Bayрамыңыздар менен кадырман телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү кайрадан алдыга карай улантабыз. Бул жылыбыз жалаң музыка менен коштолуп, музыка менен коштолгон элибизде, жерибизде жалаң гана токчулук, молчулук болуп, ырыскыга шериктеш, бакытка жылоолош, ийгиликке шыбагалашы болуңуздар деген тилек менен биз көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Бүгүн бизге дагы бир жылдын мыктысы келип отурат. Махамат Шакиров агабыз, ветеринар врач, көп жылдардан бери эмгектенип келет. Ошол малдардын асын тукумдуулугун арттырууда, ошондой эле малдардан адамдарга жугуучу оорулардын алдын алууда, аларды алдын ала дарылап. Кече жакындагы биз ошол студиябызга райондук ветеринардык врач, Баткен районунун ветеринар врачы келип, бизге жакшы маалымат менен бөлүшүп кетти. Соңку учурларда ошол малдан жугуучу оорулар ушул жылы катталган эмес. Катталса дагы бир-эки ирет эле катталган эмес. Бул албетте жакшы көрүнүш. Сиздерде кандай болду? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Кадамжай районунун жана Баткен облусунун тургундары, ошондой эле кыргыз элим, баарыңыздарды кирип келе жаткан 2022 жолборс жаңы жылыңыздар менен Кадамжай районунун ветеринардык кызматкерлеринин жамаатынын атынан, ошондой эле өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан жана өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктап кеткенге уруксат бериңиздер. Жаңы жыл жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун, барчылыктын, ынтымакчылыктын, ырыскынын жылы болсун. Ал эми негизинен ветеринардык кызматтын милдети болуп, бул малдардын арасында жугуштуу оорулардын алдын алуу, жана сиз айтып өтүп кеткендей, малдардан адамдарга жугуучу оорулардын алдын алуу болуп эсептелет. Бул биздин эң бир мындайча айтканда негизги функционалдык милдетибиз деп билемин.
Себеби улуу окумуштуу Павлов айтып кеткендей, ветеринардык медициналык врач адамды дарыласа, ветеринардык врач адамзатты дарылайт деген сөз бар. Ошондуктан жана сиз айткандай 2021 жылда чындыгында ийгиликтүү жылдардан болду деп эсептесек болот бизде. Ошол малдардын арасында жана малдан адамга жугуучу оорулар кескин түрдө кыскартты деп, кыскарып кетти деп айта аламын. Анан кийин ошол эле малдарды ар жерлерде союп, жугуштуу ооруларды таратуунун алдын алуу максатында биздин райондун аймагында 2021 жылда 4 атайын мал союлуучу жайлар курулуп ишке берилди. Ошол менен бирге ошол элдердин малдарын жакшы ветеринардык тейлөө жүргүзүү максатында 6 чоң ветеринардык 6 айыл өкмөттө чоң ветеринардык клиникалар курулуп ишке берилди. Ушул элдин кызматында аракет кылып жатабыз. Анан эми дагы бир жолу ушул баардык эли журтту кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ыраазычылык билдирели сизге дагы. Ишиңизди жалаңкада ийгиликтер жандай берсин. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Эскертегичи жагдай биздин көрсөтүү түз эфирде жүрүп жатат. Сиздер Лейлек районунун аймагынан келген жылдын тандалган мыктыларына жана өнөрпоздордун таланттарына күбө болуудасыздар. Албетте майрамдарда, жакшылыктарда жолуксак кандай жакшы жолуккан кандай жакшы аттуу менен Рахат Кошатова, Алимовалар бир аз кыска тыныгуудан кийин сиздерге майрамдык маанай тартууламакчы. Майрамдарда, жакшылыктарда жолуккан кандай жакшы. Кабыл алыңыздар, майрамдык кечебизде улантабыз.
Ыраазычылык билдирели, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Калк ичинде кар учпастан кар учуп, кел жаңы жыл бакыт кутка маарытып, мекенинде жарык күнгө жеткир да, мейли мени бир күнгө сал карытып. Мына ошентип биздин мыктылар парады жаңы жылдык көрсөтүүбүз дагы соңуна келип атат. Кадырман теле көрүүчүлөр, убакыт деген зымырык куш экен. Андыктан жогоруда айтып өткөндөй, Кадамжай районунун аймагынан келген мыктылар, анын ичинен өнөрпоздордун өнөрлөрүнө күбө болдуңуздар. Азыр Кыркыз Шайыр апалар тобунун Кадамжайым аттуу ыры менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Андыктан азыр сиздерде майрамдык маанайды Кыркыз Шайыр апалар тобунун Кадамжайым аттуу ыры улантмакчы. Келиңиздер, ошол уй жылын узатып 2022 жолборс жылын тосуп атабыз. Мына ушул жылыбыз ийгиликтерди коштосун. Анда ошол көрсөтүүнүн соңунда ошол Кыркыз Шайыр апалар тобунун Кадамжайым аттуу ыры менен кыска тыныгуудан кийин жолугабыз. Келиңиздер, анда бүгүнкү берүүнүн соңунда Кыркыз Шайыр апалар тобунун Кадамжайым аттуу ыры менен берүүнү жыйынтыктайбыз.
ыраазычылык билдирели кадырман теле көрүүчүлөр. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Сиздер Баткен телеканалында Мыктылар парады жаңы жылдык программасын көрдүңүздөр. Бул чыгарылышта Кадамжай районунан тандалып алынган мыктылар жана өнөрпоздордун таланттарына, жаңы жылдык куттуктоолоруна күбө болдуңуздар. Кадырман теле көрүүчүлөр, эртең дал ушул сааттарда Баткен районунун аймагынан келген жыл мыктылары жана өнөрпоздорунун майрамдык чыгарылышына түз эфирде күбө болмокчусуздар. Андыктан жаңы жылды биз менен чогуу отосуңуздар. Биз сиздер менен коштошуп калабыз. Көрсөтүүнү мен Бермет Манасов алып бардым. Келерки берүүлөрдөн амандашканча деп калабыз. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен.